Алимжан Алибеков, Августтың 8-і. Әңгеме. Ошко 2 киши, ноокатка 1 киши, деп жар салган ортомчуларды айланып өтүп, четтеги жеңил машинага жакындадым. Ээси жаңы ачылган облуска кызматка бараткан жарык жүздүү таластык жигит экен, жанында бир байлам жоолукчан жаш келин отурат. Көп суробайм, күйүүчү майга берсеңер болду. Bir жагы маектешип, узун жолду кыскартып кетебиз, деди ал. Уйкудан калган таксисттерге караганда машинанын ээси мага азыр эле аренага чыгып, алыс аралыкка чуркап кетчү жөөкүлүктөй сезилди. Дароо макул болдум. Арткы орундукта айылдын аптабына күйгөн, орто жаштагы кара туру аравандык жүргүнчү эбак орун алыптыр. Дагы бир киши келсе, буйрса жылабыз. Айдоочу ушинтип айтканда, туш тарапты үмүттүү карайбыз. Аңгыча арт жактан бирөөлөр «Баткенге барабы ушу машина?» деп калды. «Ооба, Баткендин өзүнө барам». «Апабызды ала кетиң, пулуну биз төлөйбүз», деди кош бойлуу келин. Кетирекей мурдуна чоң көз айнекти кондуруп, кызыл гүлдүү көйнөгүнүн жакасын төнөгүч менен бекем төнөп койгон чарчы бойлуу Баткенди кеже отурары менен кызы терезеден баш багып, «Кемсиңдеп ар баланы айтпай жөн кетиң», деп апасына кол булгалап калды. Ушунан 1 мүнөт өтүп өтпөй, көз айнек ченежеге жан кирип, бешенесиндеги терин аарчып, капасынан качып чыккан канаттуудай күүлөнүп алды. «Шаардыктарың курусун. Кызым Дордойдо бирөөдүн үйдө турат. Битте Тамаркада 15 та үй биле жашайттар, тооба. Бири-бири менен пакас иштери жок». Эче жакасын карманды. Жаңы кирген жүргүнчүнүн оозун кызыга карадык. Уштун эле күтүп тургансып сөзүн улантты. «Норуз күнүдө 5 кило күрүч дамдап баарын чакырдым. Чилдирман жок да жанымда. Табакты чилдирман кылып чалып бердим». «Мазза отуруш болуптур». Аравандык күлүп калды. «Ош этти отуруп таанышып атышпайбы? Силер каяктан болосуңар? Биз мына жактан болобуз дешип». «Сиз болбосоңуз бири-бирин билбей жүрө беришмек тура». «Немеси болсо да таанышып койдум. Ат башыдансыңбы, алайдансыңбы, баары бир кыргыздын баласысың. Салам берип жүргүлө», дедим. «Сооп иш кылыпсыз, апа», деди алдыда отурган келин. «Ушу сооп деп калдың кызым, көзүм менен көргөн бир окуяны айтып берейин». «Айта бериңиз. Жолу алыс, шашпай айтыңыз». «Немеге шашат эдем? Болгонну болгондой айтам да. Дордойдо неме көп, дааватчы көп экендер. 2 күндүн биринде үйдө эркек киши барбы, болсо чакырып коюңдар деп, жаш эле туруп сакал коюп алган дааватчылар келе береттер. Эркектерди неме үйгө байлап коюптуларбы? Баары ишиде же базарда да. Кошуна куроодо тигүүчү кыздар жашайттар. Ошонго барып, тапканыңар харам болот. Жок дегенде никах кыйып коюш керек дешсе, биттаси алданып каптыр». «Ана неме болуптур?» Аравандык жүргүнчүнүн чындап тынчы кетти. «Неме болот эде? Баягы кыздын бойуга бүтүптүр да. Көндүгө ош эттен тамак ичип жүргөн неме ошо бойдон кебей коет». «Дин жолундагы адам да ушундай кылабы?» Алдыдагы келин аябай кабатырланды. «Оны бир айтасыңбы, 2 айтасыңбы? Энди болор иш болду да. Кыздын апасы ыйласа, жанда тура албайсың. Тооба. Кызың өлүп калды беле? Немеге ыйлайсың? Өзүгө катта сабак болду. Шундан кийин өзүгө ушар болот», деп зорго сораттык. Эне бичаранын мекысынан айтканыбызга көндү. Достор да эстүү кыздар экен, хаман эсен төрөлсө биз деле карашабыз дешти. Муну угуп, жакшы адамдар бар да дүйнөдө деген болдук. Унчукпай бараттык. Баткенчи эже көпкө чыдай албады. «Мазза отуруш болуптур дедиң, укам. Өзүң биякта эмне кылып жүрөсүң?» деп аравандыкты жарга такады. «Кечинде келгем, кайра үйгө кетип атам. Бишкектин бобойт эже, жакпады». «Анча кимге кабыл эттиң?» «Аталаш абам бар бетте. Апасы өткөндөн кийин айылдагы үйү эң калган эде. Кээде бактарды сугарып коем, кечке мал ошо тууганыма телефон кылсам, ишим жүдө көп, өзүм чалам деди. Анан биякка алып келген шопурдан сурадым, машинасыга жатып алдым». «Баткендиктердей сүйлөсүң го, а?» Кызыга суроо салды таластык жигит.
Өзüm ноқаттан болом. Аравандын Керкиданында турам. Келинчегим кызыл кыялык. Келинчегиң болгону жакшы укам. Бул дүйнөдө жалгыздыктан жаманы жок. Паранделер дагы экитеден учушат. Шуну пака сесинден чыгарба, деп эже үшкүрүп алды. Коюң эже, жанатан бери бизди күлдүрүп келаттыңыз эле. Энди ыйлаганга өттүңүз. Антпең, мына мен ыйласам жарашат. Аялым кызымды ээрчитип баарды эле кетип калган. Кызыл кыяда кафеде иштейт. Кой экем, бактысы бүтүн экен деп атса, адамды ыйлатасың да. Дыхат бова, кеткен катын келет. Атасын үйгө барат дейсиң бе? Шопур экем, сен кызыл кыя менен өтөсүң да? Ооба. Кызыл кыя менен өтсөң, анда бу икемди катыны менен жараштырып кетели. Сооп болот. Эркек киши ичпесе болду. Ичкени бугойт. Арак ичпейм эже. Катыным шаарга жашайбыз дейт. Мен болсо ынабайм. Биздин талаш ошо болгону. Аялыңыздын көңүлүнө карап шаарга деле жашап көрбөйсүз банан? Таластык келин кызыга суроо узатты. Мага айылда жашаган жагат. Шаарыктарга келсең, телефон кылып барышың керек экен. Айылда Кудайга шүгүр, эшигибиз дайыма ачык. Дурус кепти айттың укам. Кышлактан өтөрү жок. Биякта басканның баары пул экен. Бизде битта сыйырың, анан бир кап унуң болсо болду. Ортодогу сөзгө айрыкча айдоочу жигит моокуму канганча күлүп атты. Баткенге барып иштейсиң десе, араң эле макул болдум эле. Көрсө, тили абдан таттуу тура, деди айдоочу сосновкадан өтүп жол боюнда дарбыз жеп атканда. Дарбыз менен шамшум этип жолубузду уладык. Алдыда төөнүн өркөчүндөй болгон төө ашуу. Асмандын так чокусуна бараткан жолдун кайрылыштарына сан жетпейт. Жолдун аягына мына эми чыктык десең, бурулуштан жаңы суланат. Чалыңыз бардыр эже? Аравандык ортодогу тынчтыкты бузду. 3 жыл болду өлгөнүгө. Оорудубу? Касал болуп өлсө кана, 30 жыл аракты өлгүдө ишти. Шөндүп жүрүп малканага жетпей тынчыптыр. Жаман болгон тура. Ыйлайын десем, көзүмөн жаш чыкса кана. Адам өлгөндө кылган жакшылыгын эстеп ыйлайт экенсиң да. Тойдун эртесинен калтактаса, көндүгө кайып болуп, немеси ыйлайм? Кайра ичимден бир сүйүнөм, энди өзүм каалагандай жашаймын деп. Коюң эже, антпең кантип бир жакшы сапаты болбосун. Ичкен неменин немеси жакшы дейсиң? Подарканы кой, күйөө болуп бир ширин кабы болду. Сенин катының сага бекер таарынып тур экем. Канча балаңыз бар? Кичи кызым Бишкекте, калган экөө Баткенде жашайттар. Шо кызымды күйөөгө бергенден кийин катта үйдө жалгыз калдым. Паранделер учуп келишпеди анан? Жуда мамадана бала экенсиң. Баткендигече аравандыкка карап күлдү. Биз да күлдүк. Кампири жок чалдардан көнүгө биттас келет. Келелбесе бирантеден айттырат. Күйөөмдөн бир жакшылык көрбөдүм. Энди шу чалдан көрөрмүн деп, мана шу Баткендин өзүндө турганына чыгып кеттим. Тура кылыпсыз да? Немеси тура дейсиң? Жеткен битине экен. Көндүгө тамакка өлчөп береттер. Маасисинин 40 жериде жамаачысы бар немеден мага бирдеме артмак беле? Базарга кеткенде алып берген көйнөгү менен оромолум баканга илдим да, үйдөн чыгып кеттим. Боорубуз эзиле күлдүк. Эже өзү да ушундай күлгүчү экен, утуруп көз айнегин алып, жоолугунун чети менен жашын аарчып коюп баратты. Сараң чалдын сазайын берипсиз, деди таластык келин күлкүсүн токсото албай. Муну айтканда салон ичи күлкүгө толду. Ошентип жакшы маанайда чычканга жеттик. Жол боюндагы кафеден тамактанып, сапарыбызды уладык. Машина ордунан козголору менен айдоочу жылмайып суроосун узатты. Биринчиси го өлүптүр. Экинчисинин сазайын берипсиз. Эми кимге баратасыз? Эртең августтун 8-бі? Ооба, 8. 8 болсо жуда жакшы экен. Битте чал келем деген, шонго баратам. Салон ичи кайрадан күлкүгө толду. Баткендик эже да биз менен бирге күлүп, анан бир азга ойлоно калып, мени кампир дебеңдер, жаш элемин. Ылайыктуу адам болсо,
ысык чайын дамдап, ашын пышырып бергенге жараймын, dedi. Бұл окуяга 10 жылдай болду. Августтун 8-inde айласыз эсиме түшөт да турат.